Көп эле онлайн өтүп атты. Бир эле олимпиада Казакстанда өттү, офлайн. Теңиз Беккоенов Казакстан мамлекетинде информатика сабагы боюнча онлайн форматында болуп өткөн олимпиадага катышып, 22 өлкөдөн келген 1000ден ашуун окуучунун арасынан баш байгени ээлеп, алтын медалдын ээси болду. Теңиз олимпиадага катышуу үчүн мыкты даярдык көргөн. Ал бир күнүнүн 5 саатын даярданууга арнайт. Лицейлерге өзү негизи кабыл алуу сынагы болот. Ошодон мен жакшы тапшырып, бюджетке өтүп бул жерге келгем, окугам. Ам болсо 7-класстын 3-чейректеринде олимпиадаларга бөлүштүрөт жакшы окугандарды. Ошондо мен информатика предметин тандап алгам. Кийин 9-класста Бишкектеги даярдоо борборуна барып туруп жакшы үйрөнүп келип аттым. Ошо 9-класстын ортолорунда олимпиадаларга катышып баштадым, эл аралык олимпиадаларга. Жалпы азыр 6 олимпиадага катыштым. Бул ийгилик Теңиздин биринчи жолку жетишкендиги эмес. Ал буга чейин эл аралык деңгээлдеги олимпиадаларга да катышып, 2 жолу Казакстан Республикасынан, Москва, Румыния, Азербайжан өлкөлөрүнөн да жеңүүчү болуп, коло жана алтын медалдарга ээ болгон. Албетте, мындай жетишкендиктерге жетүү оңой эмес. Ошого мен күндө жок дегенде 7-8 сааттай даярданып жүрдүм. Мен дайым тилектен кыялданып жүрчүм, ошо алтын медалга жетем деп. Ошо акыры алтын медалды алдым. Билим гана адамды бийик кыла алат. Анткени талбай окугандын арты менен тоодо ийгиликтери жаралары бышык. Билимге суусаган окуучунун жүрүм-туруму, изденүүсү жана туруктуулугунан эле билүүгө болот дейт Теңиздин класс жетекчиси. Негизинен эле бир баланын келечектеги өнүккөнү, бир ийгиликке жеткени анын ата-энесине байланыштуу болот го дейм. Мен ата-энеси менен сүйлөшсөм, атасы кичинекей кезинде бул көрбөй жазганды үйрөтүп коюптур. Бул нерсе кийин аябай чоң жардам берет, анткени информатикада негизги эле бул ошо жазуу, өзү программированиеде жазуу керек да, код жазгангачы. Экинчиден, албетте бир жерде бир баланын фундаментине жараша алгы условия болбосо, ал ийгиликке жетиши кыйын болот. Андан кийин эле баланын өзүнүн талантын такшатпаса, ал да ийгиликке жетпейт болуш керек. Такшатууда мен Теңиздин негизги өзгөчөлүгү бул өзүнө деле айтам, дайым туруктуулук депчи. Акыркы жылдардагы COVID-19 залалы ар тараптан терс таасирин берди. Окуучулардын ар кайсы өлкөгө барып, олимпиадага катышуусуна да чектөө коюлуп, алар онлайн форматында тапшырууда. Теңиз эми былтырдан бери катышып жүрөт. Ошондой эле мурда жанагы Жабытыковго катышкан болчу. Андан мурдагы жылдагы ушундай Россияда болуп өткөн, Азербайжанда болуп өткөн олимпиадаларга ушундай катышып турат. Эми аны эң жетишкен жыйынтыгы ошо былтыры дүйнөлүк олимпиадага катышып, ошого бронза алганы бизге өтө кубанычтуу болду. Олимпиадаларыбыз онлайн болуп турат. Онлайн болгондо дагы алар өзүнчө камера бар жокту тартып турган, жанагы контроль болбойгондой, сырттан бир таасир кылбай турган мугалим жанагысы болбогон шарт түзүп беришет. 16 жашка чыккан же андан жогору жаштагы окуучулар катышкан олимпиада 2016 жылдан бери жыл сайын өткөрүлүп келет. Негизги максаты компьютердик илимдерди жайылтуу, дүйнө жүзүндөгү мектептер арасында кесипкөйлүк кызматташууну бекемдөө, таланттуу жаштарды аныктоо менен бирге маалыматтык технологияны өнүктүрүү жана маалыматтык маданиятты жогорулатуу. Айгүл Семетиева, Баяман Тургуналиев, Жалал Абад шаары.